Кыргызстанда коронавирус жуктурган дагы 2 учур катталды. Ош облусунун Ноокат районунда коронавирус жуктурган дагы 2 адам катталды. Бул тууралуу коронавирус менен күрөшүү боюнча республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка караганда жуктуруп алгандар 1960-жылы туулган аял жана эркек. Алар кичи ажылыктан келгендер. Ушуну менен Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 16га жетти деп Барсмедиа жазып чыкты. Нар Курбаналиев, Куудул. Өзүмдү айрым депутаттардан бийик сезем. Жараткан сатиралары, сахнада койгон интермедиалар менен жумурай журттун купулуна толуп, элдин батасын алса, кээ бир аткаминерлер артынан бет капчан адамдарды салып, коркутууга чейин барышаарын айтат каарманым. Кудулдун сахна артындагы турмушу тууралуу менен маектештик. Саламатсызбы, Тынар агай? Сизге качан гана байланышпайлы айылда экениңизди айтасыз. Үй бүлөңүз менен айылда турасызбы? Саламатчылык. Үй бүлөм шаарда. Бишкекке келгениме быйыл 20 жыл болсо да такыр күнө албай койдум. Ашып барса 10-15 күн турам да кайра эле айылга качам. Айылда мал-чарбам бар. Жылкыга болгон кызыгым абдан күч. Андыктан жылкыдан башка бир да жандык карабайм. Азыр жаз келип төлдөп жаткан убагы. Ошондуктан көбүнчө айылда болуп жатам. Жылкыга балдарыңыз да кызыгабы? Жок, шаарда чоңоюп жаткан балдарды бул нерсеге кызыктыруу мүмкүн эмес окшойт. Алардын айыл мал менен иши деле жок. Шаардын турмушуна көнүп калышкан. Мисалы, биз айылда туулуп, айылда чоңойгонубуз үчүн мал менен тоодон рахат алабыз. Ал эми шаарда балдары роликтеп, балмуздак менен гамбургер жегенден рахат алса керек, күлүп. Бул нерсе мени албетте ата катары көп ойлондурат. Балдарымдын ишинен менин кызыгуум менен дал келген бирөө чыкса дейт экенсиң. Анткени менен табиятыңан өзүңүн кызыгуусу болбосо, кыйнап кызыктыра албайсың. Мени деле ата-энем бир убакта башка кесиптин ээси болсо дегендер, ким билет. Балдарыңыздын улусу канчага чыкты? Улуу балам 9-класста окуп жатат. Жакшы экен, чыгармачылык жаатына кайтсак. Жакында концерт берүүнү пландап жаткан экенсиз. 5-9 март күндөрү Ош шаарында концерт койгонбуз. Анча-мынча кыйынчылыктар менен өткөрүп алдык. Бишкекте чоң программа менен концерт берүү планым бар эле. Бирок мынтип жаман оор чыгып, эл дүрбүрөп жаткандыгына байланыштуу токтото турууга туура келди. Эл аман болсо концерттер боло берет. Кече базарда ун талашып жүргөн элди көрүп абдан кейдим. Алла Таала бизге кандай сонун заманды берди. Ага карабай пейлибиз өлүп калыптыр деп. Адамдардан таптакыр пейил кетиптир. Пенденин өмүрүн ун менен башка азык-түлүктөр алып кала турган болсо башкача болот эле го. Жаратканга керек болсоң, уктап жаткан жериңден же басып баратканда эч кандай вирусту себеп кылбай эле алып коет. Ош шаарына койгон концерт кыйынчылыктар менен өтүү деп калдыңыз. Концерттин билеттери 1-мартка чейин эле сатылып кеткен. Бирок дүйнөгө жайылып жаткан вируска байланыштуу ижарага алган маданий имарат эшигин жаап, айла жок элдин суранычы менен калган күндөрү концертти ресторанга коюуга туура келди. Андан тышкары Баткен, Алай, Каракулжа өзгөндө уюштурулуп жаткан концерттин билеттери сатылып кеткен экен. Кассадан элдин акчасы кайтарылып берилиптир. Өкмөт Маданият министрлиги жакшы иштеп, мындай нерселер алдын ала айтылса элге да бизге да жакшы болмок. Жакында социалдык тармактагы баракчаңызга мага бийлик тараптан кысым болуп жатат деген таризде билдирүү жаздыңыз эле. Өткөн жылдын күз айларында Маданият министрлигинен сатираларыма чектөө киргизебиз дешип, токтом чыгарышканы тууралуу маалым алгам. Журналисттер эмне болгон кысым деп сурашканда баарын айтып, себебин менден эмес, министрликтен сурагыла дегем. Ары бери түртүп жатышып, акыры эч кандай токтом жок экенин айтып кутулушту. Андай токтомдун болушу деле күлкүлүү да. Жалпы сатираны эмес, бир гана менин чыгармачылыгымды чектегилери келишкен. Уккан кишинин баары күлүштү. Өзүм деле жаман катындай болуп, минт теңереле, ант теңереле деп сүрүштүргүм келген жок. Алардан бийигирээк болуп унчукпай койдум. Мындай кысымдар акыры күндөрү элге чыга калбаса керек. Атамбаевдин учурунда бийликтин кысымын 6 жыл бою устатым Рахман Разыков экөөбүз аябай көрдүк. Колдорунан келишинче кысымга, куугунтукка алышты. Ошто театрларга киргизбей калышкан. Бишкекте болсо спорт сарайында Рахман акенин 60 жылдыгына арналган концерттин билеттери сатылганда, концерт болор күнү эртең менен келишип, спорт сарайы авариялык акыбалда деген шылтоо менен мекемени жаап салышкан. Айлабыз кетип циркке барып концерт койгонбуз. Андан бери спорт сарайда эч жери куулабай эле турат.
Айтор мындай учурларды санай берсек түгөнбөйт. Жаман келиндер кайненесин мага кылбаганын калган жок деп айтышкандай, алардын бизге кылбаганы калган жок. Кысымдардын болуп турушу эмне деп ойлойсуз? Бийликтин чындыгы моюнуна ала албаган сапатынанбы же сиздин сатираларыңыздын чектен ашканыбы? Сатиранын абдан күчтүү курал экенин жакшы түшүнүп калышканынан го. Сахнага алып чыккан ар бир сатира юридикалык жактан кылдат каралат да. Эч кимдин аты жөнү айтылбайт, эч кимдин аброюна шек келтирилбейт. Мисалы, 120 кой деген сатирам ушул күнгө чейин талаш тартыш жаратып келет. Ал сатиранын арты менен канча мактоолорго арзысам, ошончо көп азап да тарттым. Канчалаган депутаттар чычалап жүрүштү, сотко берели деп да чыгышты. Ошондо Өмүрбек Текебаев сатира деген ушундай болушу керек деп маяк берген экен. Ал жерде парламент, депутат деп сөз болгон жок. Болгону чабан менен журналисттин ортосундагы эле маек. Сатира эч качан бир жааттуу болбойт. Бийликтин да, оппозициянын да таламын талашпайт. Кай жагында кемчилик болсо, ошол жагын сындай берет. Болбосо заказ деген толтура. Буйртма сатиралар да болушу мүмкүнбү? Муну мактап ойноп кой, же тигини жамандап ойноп кой дегендер болот. Бирок биз кимиси туура эмес кылып жаткан болсо, ошону элге айтып чыгабыз. Кээ бир саясатчылардын калп мактап, экинчисине жала жаа бакча алган журналисттердин бар экендигин билебиз. Ошолорду биздей болууга чакырат элем. Дайыма чындыкты тарапта болсок, эл алдында жүзүбүз жарык. Керек болсо Атамбаевдин убагында бийликти мактап чык, наам берели деп аттуу баштуу эле кишилер кайрылган. Бул бийликтин наамын үйгө алып келсе да албайм дегем. Азыркы күндө да ошол принцип менен жашайм. Эл берген алкыштын артык наам жок мага. Сатылма адам болсом эчак эле эл артисттин наамын алмакмын. Кысымдардан улам саясий темаларды алып чыгуудан бир аз чегинесизби же сындаганды кайра күчөтөсүзбү? Кайсы жерде чындык болсо, ошол жерде байырылагым келет. Кайсы жерде адилетсиздик болсо, аны башкаларына ызы-чуу салып, аянтка чыкпай эле күлкү менен эле жеткирип айтып коем. Түшүнгөн түшүнүп алат. Сизге 120 депутаттын бири болуу сунуш түшсө, парламентке барат белеңиз. Эч кандай мандатым жок эле. Парламентте отурган депутаттардын көбүн өзүмдө өйдө көрөм. Бир канча сунуштар болсо баш тарткам. Үгүт иштеринде кайсы бир партия менен кызматташууга даярсызбы? Даярмын. Чакыруулар бар. Иштейм буйруса. Партиялардын программаларын карап чыгып макулдук бересизби же сунушталган гонорарына карайсызбы? Буга чейин партиялардын программасынан тышкары ага-инилик, тууган, достук мамилелерге да карап келгем. Мындан ара саясий көз карашы, алдыга койгон пландары, элге сунуштаган программалары көз карашына дал келип калса, ошол партия менен иштешүүгө даярмын. Буга чейин үгүт концерттерде саясат тууралуу сүйлөчү эмесмин. Быйыл каттуу даярдык көрдүм. Анын да бардык саясий партиялардын буга чейин элге берген убадалары тартылган видеолорду топтоп турам. Быйыл парламенттик шайлоо болот. Үгүт иштерине артисттерди чакырып, концерттик программа уюштурулбасын деп коюшса кандай болот? Эгер эч кандай ырчы, чоорчусу, бичиси, кудул жок стадиондордо 10 миңден киши чогултам деген талапкер болсо, түштүктөгүлөр айтмакчы, мен там берет элем ага. Маегиңизге рахмат. Мыкты сатиралар жарата бериңиз. Маалымат булагы Суперчекит KG.